Салам, сиздер менен Talk and Cook. Silkway телеканалындагы жаңы шоу. Менин атым Айнур Имангали. Алеми жанымдагы адам экинчи алып баруучубуз. Ламбриан Топузидис. Ламбриан, салам. Салам Айнур, кандайсың? Ооба, албетте, көрүүчүлөргө биздин жаңы программабыз тууралуу бир аз айтып берсем деймин. Talk and Cook бул жаңы телешоу. Анда биз Айнур экөөбүз дүйнө жүзүнүн улуттук тамактары менен тааныштырып, аны чет жактан келген меймандарыбыз, дипломатиялык кызматтардын кызматкерлери, профессорлор жана жөн гана катардагы кызыгуу жараткан адамдар менен биргеликте даярдайбыз. Биздин мейманыбыз бир аздан соң келип калат. Балким ал ким экендигин билер чыгарсың. Татаал суроо экен. Багыт бере аласыңбы? Yes. Okay, our speaker. Албетте, биздин мейманыбыз биз жакшы көргөн өлкөнүн өкүлү. Ал өлкө өзүнүн ашканасы, музыкасы, тарыхы жана албетте мода индустриясы менен таанымал. Ал жакта күн, көл жана живопистүү көл жээктери көп. And seaside sceneries. Кайсыл мамлекет тууралуу сөз болуп жатканын түшүндүм окшойт. Италия туурабы? Right. Ооба, туура таптың. Биздин алгачкы мейманыбыз Италиянын Казакстандагы элчиси Марко Альберти. Alberti. Кутман таң, саламатсызбы? Here we go inside our improvised kitchen. Эмесе биз импровизациялаган ашканадабыз. Бул жакта бизге бүгүн керектелүүчү ар кыл кошулмалар белен турат. Today's program, so gentlemen. Биз эмне тамак жасайбыз? Today. Паста даярдайлы деп турам. Паста эң сонун. Биз чыныгы Италия пастасын даярдайбыз да. Туурабы? Ооба, туура. Түз эле Италиядан келдиңби? Эң туура. Пастанын аталышын айтуу мага кыйын болуп турат. Мецце манике. Бул мецце манике. Ооба, дал өзү. Пастанын ушул түрүнүн өзгөчөлүгү эмнеде камтылган? Мен эң башкы эки өзгөчөлүгүн белгилейт элем. Биринчиси мецце манике дегенибиз Граняно деген жерден чыккан. Ал Италиядагы шаар. Ал компания дегендей аймакта орун алган жана пастанын мекени болуп саналат. Мен эмнеге экенин билбейм. Бирок ал жакта жасалган паста абдан жакшы болот. Ошондой эле пастанын ушул түрүнүн үстүңкү бети кабыргалуу экендигин байкасаңар болот. And delicious. Эмесе паста үчүн бизде козу карын бар. Ооба, анда сыр дагы бар. Сыр туура. Бул пармезан. Ооба, ал сырлардын королу. Мына ушул жөнөкөй кошулмалар укмуштуу натыйжа бере тургандыгын белгилеп кетким келет. Италия ашканасынын сыры кошулмаларынын жөнөкөйлүгүндө, азыктардын сапаттуулугунда жана элдеринин креативдүүлүгүндө камтылган. Yes, absolutely. It's super. Ооба, албетте бул тамак жасалуусунда абдан жөнөкөй, бирок ошоосуна карабастан абдан даамдуу. Taste, Биз right? өзүбүздүн бүтүндөй чыгармачылык жигерибизди ачып бере алгыдай сезилип жатат. Анда пастаны жасаганга киришпейлиби? Паста бул абдан жөнөкөй тамак, бирок анын жөнөкөйлүгү сапаты төмөн дегенди билдирбейт. Албетте, көптөрү рецеби канчалык татаал болсо, тамактын сапаты ошончолук жогору деп ойлошот, бирок андай эмес. Мыкты жыйынтыктын 50% кошулмаларынын сапатына жараша болот. Аны менен мен макул болом. Just turn Биз мешти күйгүздүк, эми болсо суу кайнаганга чейин күтөбүз. the water to be boiled, right? It will take some time, so while we do Ал that. бир аз убакытты алат. Суунун кайнашын күтүп турганча соус үчүн кошулмаларды туурай берелем. For the sauce. Ооба, макулмун. Yep. Should we start from Башында козу карындарды туурап алалыбы? Албетте. Эң сонун бычактар экен. Сууга качан туз салыш керек? have salt there? Should we Балким сала беребиз. now with salt or Суу кайнаганга чейин туз салып алышыбыз керек. before the water boils? Yes. Макул жасалыш нугун карманалы. Көз өлчөм менен эле салып коеюн. Ооба, эми бир аз. Yes. A little bit Болду, more. ушул жетиштүү болот. Ушунча жетиштүүбү? Тузу өтүп калбашы керек. We don't want it to be very salty, right? Албетте, туз бул башкы кошулма. Ал жок супсак болуп калат. Бирок аны ашыкча сала турган болсок, анда тамакты жегенге дагы мүмкүн болбой калат. Ооба, албетте. Кандай дейсиз? Козу карындын баарын туурайлыбы? Бирөө жетиштүү болот го дейм. Бир же эки козу карын. 1 or 2, yeah. Мен 3тү туурап салгам да. Демек жетиштүү экен да. Ооба. Yeah.
So lettuce. Here we go. Козгарымды салып коеюнбу. Мен жардамдашам. Oh, great. Thank you. Yeah, well, Эң сонун рахмат. 2 пияз туурайын. Chop the onion. Yes. you will Кеттик, азыр ыйлай баштайт. No. Okay. You got it. Менимче пиязды жукараак туураш керек. Ал сезилбегидей болушу керек. Аны кайсыл тарабынан баштап туураган жакшы болот. Анын мааниси деле жок. Мааниси жокпу? Макул. Эң башкысы жука тууралышы керек. Thin. What makes Марко эмне себептен паста италиялыктар үчүн өзгөчө тамак. Italians? The pasta, I mean, Биз пастаны жасап жаткан кезде өзүбүздүн чыгармачылык жигерибизди көрсөтөбүз. Ар кыл салттуу рецепттер менен эксперименттерди жасайбыз. Мисалы, песток соусу менен пастаны жасаганга болот. Ал Сицилияда жасалат же болбосо арекетте пастасын. Ал паста Апулада кеңири тараган. Башкача айтканда, биздин салттуу ашканабыз ар кырлуу болушу мүмкүн. Tradition of in cuisine and pasta. Болжол менен пастанын канча түрү бар? To have. It's Impossible. like numerous. No, it's numerous. Impossible to count them. Абдан көп, ар түрдүүсү өтө эле көп. Алар даамы жана кошулмалары менен айырмаланат. Ошондуктан пастанын баардык түрүн санап чыгуу мүмкүн эмес. So it's impossible to count them. But when do we start? Дегеле италиялыктар пастаны качандан тартып жасай башташкан? Миң жыл мурда. Миң жыл мурда ошончо көппү? Yeah. Ancient one. Yes, it was not this kind of sophisticated pasta. Ооба, бирок ал пастаны жасап чыгуунун жөнөкөй рецеби болгон. Ал ошол мезгилден тартып жер ортолук деңиз диетасынын эң башкы тамактарынын бирин айланган. Жер ортолук деңиз диетасы ал кошулмалар топтому гана эмес, бирок даярдоонун өзгөчө техникасы, ыкмасы, илимий ошондой эле бир жерге топтоштурулган салттары менен жаңычылдык. Traditional, but also innovative. Мен туура бүттүм. Азамат, бат элеби, эми баарын аралаштырыш керекпи? Yes. So we got Ооба, биз козугарынды, пиязды жана сарымсакты туурап алдык. and the garlic for the last. I will take one tomato. Tomato. Буга дагы кызанак кошуш керек. Кызанак макул анда. Let's start. Кеттик. Кандай гана сонун бычактар. How you did? Марко, сиз абдан бат туурайт экенсиз. Марко чыныгы кесипкө үйдө. Needs to be very small. Абдан майда тууралышы керек. Now it looks like Помидорду кийин биринчи туурап бүтөт деп таймашып жаткандай элебиз. Марко батыраак туурап жатканын байкап жатам. I'm ready. Ооба, мен туурап бүттүм. Абдан даамдуу жыттанып жатат. Ооба, укмуштуу жыт. Тигил жакта суубуз эмне болду? Ал кайнап баштаптыр. Отун бир аз көбөйтүп коелу. Yeah. we can Okay. add some heat. My grandmother. Менин энем азиз адамдар мыкты ашпозчу болушат. Анткени алар жытты мыкты сезишет деп айтчу элем. Smells, you know. Ооба, алардын туюу сезими мыкты өөрчүгөн да. Сиз өзүңүз көп жасайсызбы? Oh, just sometimes. Кээде жасап калам. Sometimes, man. Sometimes. Жөнөкөй тамактар деле, татаал эместерди. Some basic, I mean, food. Not Yes. sophisticated food. I think maybe we Балким need башка идиш алсакчы, же баарын бир эле аралаштырабызбы? how it will be. Баарын эле аралаштырып салалы. Ооба, аралаштырса болот. Then Макул, анда ошондой кылалы. Мынтип. yes. Then I also add some. Мен дагы бир аз кошоюн. Азыркы кезде дүйнө жүзүндө Италия ашканасынын күндөрү өтүп жатканын билебиз. Right? Yes. So what? Every year we celebrate the Italian cuisine week. Ооба, жыл сайын биз дүйнө жүзү боюнча Италия ашканасынын жумалыгын өткөрүп турабыз. Дүйнө жүзү боюнча элчиликтерибиз менен консулдуктарыбыз Италия ашканасын популярдаштыруу үчүн ар кыл көптөгөн иш-чараларды өткөрүп турат. Аларга башкы ашпозчулар чакырылат. Өтүп жаткан жылы биздин ашканабыз ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктар тизмесине кирүү үчүн талапкер болгонуна абдан сыймыктанып жатабыз. Азыркы кезде ошонун үстүндө иш алып баруудабыз. Биздин тамактар менен италиялыктар гана эмес дүйнө жүзү кумар алышы керек деп эсептейбиз. The Italian companies, gastronomic Italian companies, who wants to import Италиянын көптөгөн тамак аш компаниялары Казакстанга Италиянын сапаттуу өндүрмүн экспорттоону каалашат. Казакстанда да Италия ашканасын абдан жакшы көрөрүн билем. Ал дагы кубанычтуу көрүнүш. Анан дагы элдер ортосундагы өз ара катышты да колдоого алып турууга умтулабыз. this collaboration and food. Our people in Kazakhstan Казакстандагы элдер ошондой иш-чаралары менен кызыгышат бекен, активдүү катышабы? actively in all that events. that we did Absolutely, for this absolutely. week. This week we had Албетте, өтүп жаткан апта ичинде биз кечки тамактануу уюштурдук. Ал Post the Night деп аталат. Бир катар блогерлерди чакырып 2 саат аралыгында соц тармактарда миллиондон ашык көрүүнү топтоп алдык.
Ооба, абдан кубанып жатабыз. Өтүнөм, келерки ирет бизди да чакыргылачы. Биз калбай барабыз. Казакстанда ашпозчулар жылкы этинен жасаган кесипкөйлөр. Алар Италиянын ашканасына кандай эптештирип жатышат? How they demonstrate their skills in Italian cuisine? How do you think? Yes, I mean, probably one of the best way. Италия ашканасынын сапаты көрсөтүүнүн эң мыкты ыкмаларынын бири. Бул салттарды бириктирүү, жаңычылдыктар жана креатив. Азыркы башкы ашпозчулар салттардан бир нерсени канчалык көп алып, ага жаңычылдык киргизе алышса, ошончолук жакшы болот. Эң башкысы кошулмалардын сапатында. Something from the tradition and to inject some innovation. And what is the common link between innovation and tradition? The quality of ingredients. And you live Сиз Казакстанда жашап жатканыңызга канча жыл болду? 2 жыл. 2 years. Yes. So how do you find how was the 2 жыл Казакстан жана Италия климаты, аба ырайы жана маданияты менен айырмаланып турат. Сиз бул жака келген кезде ыкташуу мезгилиңиз кандай өттү? no culture? Ал жак абдан жылуу, эмнеси маанилүүрөөк, аба ырайыбы же элдердин меймандостугубу? Here in Astana. Аба ырайы макул. Мен меймандостукту колдойм. Аба ырайы үчүн мен Италияга барганды жакшы көрөм. Пляжда эс алып жатканды. I will go for hospitality. Going to Italy. Just because Just of with the weather. reason of weather. No, me and my Going to family. the beach. Lying over Сиз there. Актаунун пляжына бара аласыз. Күн нурунан кумар алып. Ооба. That's true, but me and my family from the very beginning of our stay. Ал дагы чындык, бирок биз үй бүлөбүз менен Казакстанга келер замат өзүбүздү сыйлуу мейман сездик. Мына ошондон улам ыкташуу жеңил өтөт. Бул өлкө Италиядан айырмалангандыгына карабастан окшоштуктары да бар. Меймандостук ошолордун бири. Сага кубанып жатканын сезгенде, кыйынчылыктар менен кандайдыр болбосун өзгөрүүнү жеңил жеңип чыгасың. Ошондуктан мага бул жакта жеңил болду. Күн сайын өзүм үчүн жаңы бир нерсени таап келем. Мени ошол абдан кызыктырат. Finding something to discover every day, which is something, which makes me Do you passionate. feel Демек сиз adapted? өлкө жана жашоонун жаңы ыргактарына толугу менен көнгөн экенсиз да. Are able to Ооба, көчмөндөр тез ыкташканга көнүшкөн. Мен кесипкөй көчмөнмүн. Андайга көнүп калгам. adapt. Менимче италиялыктар абдан сүйлөөк болушат. Азыр сиз тууралуу айтып жаткан жокмун, жалпысынан айттым. Италиялыктар ар дайым токтоосуз сүйлөшөт. 10 жыл мурда мен Италиянын сейил багында сейилдеп жүргөм. Жанымда бир эркек киши кетип бараткан. Ал телефон аркылуу бирөө менен сүйлөшүп жатты. Ал ушунча көп анан дагы токтоосуз сүйлөдү. Эмне тууралуу айтып жатканын түшүнүү кыйын болгон. And I've heard his talk with your mom. I don't know, but his speech was very long. We Just simply hear him. And a lot of people- gesticulations as well. It's poetry. You know, the poetry. In a way, you're right. Yeah, synthesis. I mean, Анан дагы алар көп жаңсай беришет. Ал поэзия сыяктуу. Бир жагынан карасаң, ооба ошондой. I'm joking. Yes, of course. No, I'm joking, but yes. Италиялык сүйлөп жатканда ал ыр окуп же монолог айтып жаткандай тамаша кылам. Ооба, биз абдан так жана катуу сүйлөйбүз. Абдан катуу. Very loud. Ооба, абдан катуу. Анан дагы жаң соолор болот. Ооба, силер биздин жаң соолорду билесиңерби? Бир аз мен дагы Италияда болгом. Элдер эмоционалдуу баарлашып жаткандарын байкагам. Алар маекке тез аралашып кетишет. Абдан таң You're калгам. engaging into conversation straight away, right? Yes. Ооба, менимче кумарлануу дегенибиз элдер менен баарлашууда сыяктуу эле ашканада дагы башкы элементтердин бири. Пастаны жасаса болот, бирок кумарлануусуз ал абдан эле сезилип калат. And the difference is absolutely, perceivable. We also have some cucumber. Бизде бадыраң менен моцарелла калып калды. Салат жасап койсок деп ойлойм. Do some kind of Cucumber salad. like a salad or something to Okay. our pasta. Анда капреза жасайлыбы. Капрезе Caprese. ал эмне болгон тамак. Caprese is very simple. Капрезе ал Италиянын абдан тез жасалган тамагы. Ал үчүн бадыраң, моцарелла, бир аз зейтун майы жана базиликтин бир жалбырагы гана талап кылынат. A leaf of basil. That's it. Ал кошулмалар биздин туунун түстөрүнө үндөш. Ак, кызыл жана жашыл. Our flag. White, Yes, red, exactly. and green. Чын эле, анан капрезени негизги тамак алдында шам-шум этүүгө берсе де болот. Main dish. And I think our... Эркектер моцарелланы мына ушинтип кесишет. Yes.
It's so pleasant. Ооба, джентльмендер жасап жатканда, алар ашканада алек болгондо кандай жагымдуу көрүнүш. Involved in that's the kitchen cooking. activities. Ооба, тамак жасоо абдан сонун көрүнүш. Кызыгы башкы ашпозчулардын артыкчылыктуу бөлүгү эркектер. Our men. Ооба, ошондуктан ушул жылы калыптанып калган салтка карабастан биз аял кишинин талантын бөлүп көрсөткүбүз келген. Ошондуктан Венециядан башкы ашпозчу айымды чакырганбыз. I think our Суу кайнады. Ооба, отун азайтып коеюн. Эми биз пастаны кошолу. Sure. in Табактагынын баарын кошуунун кажети жок деп ойлойм. Жок, бир аз гана. Макул. just some of. All right. Be Okay. careful. Sure. Don't hurt yourself. Этият бол, күйүп калба. Суу абдан ысык. Be careful. So we have already cucumber. Yes, I think. Пастаны аралаштырыш керек. Суу кайнай баштады. Убакытын белгилеп коюш керек. Даяр болуусу канча убакыт алат. For this pasta to be prepared. That's also We should set a time for. Yeah. It's approximately 12 мүнөттө. 12 minutes. I think. Yes. So we are Ооба, бизде аш айры бар. always, no matter what is written on the package, you always have to try it. Каптамасында жазылып турганы маанилүү эмес. Ар дайым паста даяр болгонун бычак же вилканын жардамы менен текшерип алыш керек. Fork, you know. No, it's better fork. Yes, we have better fork for with that. us. Here you go. Sure. Эми баалайлы, паста даяр болуп турбу? Жок, али эрте экен. No, No, it's not. no, It's no. not. Али даяр эмес, жок. And while Мырзаларыбыз Италиянын даамдуу пастасын жасап жатышкан кезде силерди Италия тууралуу мурда билбеген эң кызыктуу факты менен тааныштырып алайын. Италияда орточо өмүр узактуулугу Европа өлкөлөрүнүн арасында эң бийик турат. Ал 83 жаш куракка барабар. Италия батыш тарабынан Тиррен жана Лигуриск деңиздери, чыгыш жагынан Адриатика, түштүк жагынан Ионикалык жана жер ортолук деңиздер менен жуулуп турат. Өлкө 20 аймакка бөлүнүп, алардын ар биринин өз диалекти жана салты бар. Аймактар жалпы саны 8000ден ашпаган коммунадарга бөлүнөт. more than 8,000 people. Италияда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурасына кирген 50ден ашык объект бар. Ал кайсы болбосун башка өлкөлөрдөгүдөн дагы көп. Италиялыктар сүйлөө жүрүмүндө 250ге жакын кол менен жаңсоо ыргагын колдонушат. Андай активдүү жаңсоолор диалектеги айырмачылыктар ошол өлкөнүн жашоочуларынын эмоционалдуулугу менен байланыштуу. Акырында айтарым, Италия нике багыты эң бекем келген өлкө катары таанылган. Анткени бул жакта никеден ажырашуу жүрүмү кеминде 3 жылга созулат. We should start with Yes. with Эми соусун даярдөөгө өтөлү. Мен отту бир аз чоңойтуп коеюн. yes, Ооба. Yes. It's okay. Келгиле баарын аралаштыралы. Ооба, ошентеле. Together. Together. Баарын аралаштырайынбы? Аралаштыруунун кереги жокпу? Жок, бул No, софритте it's just a соусу. sofrito. Макул. Yes. I think it's just more to. Сальцуну даярдоо үчүн жашылчаларды туздап алып, анан майда кууруш керек. Жашылчалар майды, пияз жана башка кошулмалар чүйгүн даамын сиңирип алат. Ошонун өзү пастага кыйла тиешелүү даам берет. Absorb the oil and the flavor of onion and of the other ingredients, and that's gives the pasta a more intense and natural flavor. right. Туура, сыры ошондо экен да. Yeah. And the mushrooms Анан дагы козу карынды кууруп алыш керек, туурабы? slightly browned, right? Yes, but look, the mushroom gives the salsa Ооба, алар соуска жыгачтыкындай даам берип турат. wood. It's Кызык. Interesting. okay. Бул жакта бизде сарымсактын майда тууралгандары дагы бар экен го. Yes. Ооба, аны көрдүм. Oh yes, I see it. Finally, we are moving to the Биздин паста даяр, эми анын даамын татсак болот. part. Мага сыр майдалоочу сүрткүч керек. Yes, we have it. Ооба, Can мынакей. Yes. And I think you Ламбриан, сен пастаны түз эле соуска кошо аласыңбы? Аларды аралаштыралым. Oh. Ооба, албетте, абдан даамдуу көрүнүүдө.
We can season it. Бир аз мурч кошсо болот. Анан дагы пармезан сейип койсо туура. Пармезанды пастаны табакка салгандан кийин кошолу. Plate, Not okay. here. Because it will now, yes, Yes. go very Ооба, soft. антпесе сыр ысыкта тез эрип кетет. Just a little bit. Ооба, ал туура. Бир аз туз сейип коеюн. Дагы мурчтан бир аз кошуш керек. Ламбриан, мурч сендеби? Эң сонун. Yeah. Some fresh pepper. Yep. Okay. Жетиштүү коеюн, башкысы өтө эле ачуу болуп калбашы керек. The spice was very valuable in the past, you know. Salt and pepper. Илгери туз менен мурч абдан бааланчу. Англис тилиндеги эмгек акы салари деген сөз салт дегенден алынган. Башкача айтканда туз эмгек акыга төлөө үчүн колдонулгандыктан, мисалы Байыркы Рим империясында, Roman Empire. Байыркы грек, рим жана латын тилдеринен алынган сөздөр абдан көп. Мисалга алсак, азыркы биз колдонуп келген диета деген сөз грек тилиндеги диета дегенден алынган. Ал жашоо образы дегенди The билдирет. Greek word. Diate. Well, Dieta, you know, like It's lifestyle. Okay. Ready. Болду, баары даяр. Мен эми мыкты ашпозчу деле эмесмин. It's just, it's okay. We don't need it. yeah. Delicious. Do you have some pepper? Баары эң сонун. Силерде майдаланган мурч барбы? Windows. Yes. Жок болуш керек. With that, yes. Okay. We have parsley. And what Бизде петрушка жана салат жалбырактар бар. Келгиле байкап көрөлү. Yes. Көрүнүшү абдан даамдуу, өзгөчө бул табактарга салынганда. Just Бир аз мурч, эң сонун. This. Okay. For Кооздук үчүн. sure. Дегенкиси кызыл болсо жакшы. That is signature. of Маркодон Marco. финалдык сүртүм. Signature of chef. Ооба, бизден шефтен финалдык сүртүм. This Анан program, бир a аз little bit пармезан. more, right? small spoon. Ооба, кичинекей кашык. Yes. There we go. Yeah. Yummy. And it's gonna. Абдан даамдуу көрүнүүдө. Yes, Эми a сыр little bit ээрип now. кетет. Ооба, бир аз. Good, great. It Укмуш also болду. Биз have мындан тышкары капрезе дагы жасаганбыз. Ооба, бадыраң менен капрезе. with cucumber tower, and I Тамактан ооз тийүүгө чакырам. Рахмат. Thanks. in our next room. Before we start. Мына ушул укмуштуу тамактарды даамдап алуу алдында. Баары укмуштуу, кооз көрүнүүдө. Биз сизге белек тартуу кылсакпы дегенбиз. Мага Our алам. program, Interesting. Talk and Cook. Ооба, биздин Talk and Cook программасынын атынан боорсоктор, ал казактардын салттуу тамагы. National food. That is for you. You can enjoy it for yourself. Just strolling. Программадан кайтып from баратып this жеп place алсаңыз to that болот. place. We can taste it now. Же азыр эле ооз тийип көрүңүз. Or you can taste it now. This is the first. The second thing is Азыр ооз тийип алып анан үй бүлөңүзгө ала барыңыз. Экинчиси мына мындай болгон пирог. Анын башкы кошулмасы тааруу. Илгери казактар тааруу колдонушчу. Анткени ал күч кубат берип турат. Азыр болсо аны ар кыл тамактарда колдонуп келебиз. have power in their health. So we just use it for cake, like an ingredient, for general things. That Like is a for you sweet, too. yes. This sweet one. Биз аны таттуу десертке кошобуз. Укмуштуу, абдан күчтүү болуп кетпеш үчүн анча көп жебеш керек го. Ооба, ал кооптуу. Азыр элдер ага маани бербей Kind of калышкан. like lost this meaning, but it's okay. Эми биздин пастадан даам таталы. Sure. Марко өзү даярдаган паста. Келгиле. Oh. Al dente. Италияча абдан даамдуу деп кантип айтса болот? Фантастика. Fantastical. Oh, we have parm Фантастика. Мен пармезанды сезип жатам. Yeah. to eat it. One of the Бир эреже бар. Сиз пастаны жеп жаткан кезде аны тиштеш керек. Эгерде сиз тиштей албасаңыз, анда ал ашыкча бышып кеткен болот. Элдент деген тишти пайдалан дегенди түшүндүрөт. exactly like this, that you have to use your teeth. Okay.
Демек биздин паста al dente экен да. Al dente. Al dente. Ооба, ал тишке сал деп которулат. And please try. Биздин боорсокторду да чай менен ооздейбиз. Бул азыр. And here we have bal kaymak. Боорсок менен каймак чогуу болот. Ал сүттөн жасалган таттуу десерт. Абдан даамдуу. Аны бал менен каймакты аралаштырып жасашат. Tasty. And we use, for example, honey for that or others. Демек ал өзүндө таттуу менен туздууну айкалыштырат экен да. Ооба. That's something which Дал казак калкынын өзүндө экен да. Анткени алар кубаттуу, бирок ошол эле учурда ак көңүл адамдар. Ооба, ал биздин контрасттары көп болгон жашообузга окшош. yes, it Our reflects. life is full of contrasts. Даамы кандай экен? How's it? Delicious. I think that Абдан Kazakhstan даамдуу. Менин оюмча Казакстан өзүнүн улуттук ашканасын дүйнөлүк рынокто алдыга жылдыруу жагында олуттуу жигерге ээ. Ал өзүндө көптөгөн кошулмаларды айкалыштырган. Көптөрү казак ашканасынын салттары менен таанышууга үлгүрүшө элек. just a few people so far know the quality of this cuisine. But I would like to make a bet. Мен мисалы Казактын мыкты рестораны Италияда олуттуу ийгиликке жетишет деп мелдеше алам. Өзгөчө элдери жаңы нерсени аңдап, изилдегенди жакшы көргөн түндүк тарабында. And try something new. As an ambassador to our country, and we started. Сиз Италиянын Казакстандагы элчисисиз. Биздин өлкөлөр ортосундагы азыркы мамилени кандай сүрөттөп берет элеңиз? Days, Kazakh-Italian or Italian-Kazakh relations. I would say that they are excellent. I mean, Мамилелерибиз укмуштуу. 2021 жылдан тартып Италиянын Казакстанга экспорту 66%га жогорулаган. Ошондой эле товар жүгүртүү акыркы 2 жыл аралыгында 3 эсеге өскөн. Биз өзүбүздүн саясий байланыштарыбызды көп тармактуу деңгээлде өнүктүрүп келебиз. Мисалга алсак, аяк 10 айынын башында Италиянын тышкы иштер министри Казакстанга иш сапары менен келип кеткен. Ошондой эле биз Италия менен таанышуу сапарларды уюштурууну мерчемдеп жатабыз. Биздин өлкө Казакстан эгемендүүлүктү алгандан тартып, анын экономикасындагы ири инвесторлорунун бири. Биздин товар жүгүртүүбүз $17 миллиард ашык. the first moment of the independence, we have more than 17 billion investment. A lot of Italian companies. And in a few days we Бир will нече күндөн кийин биз Алматыда Италиянын маданияты институтун ачкан отурабыз. Анткени маданият ал элдер ортосундагы диалогту бекемдөө үчүн кубаттуу аракеттеги күч деп эсептейбиз. people. Ал жактын жетекчиси ким болот? There will be a director. Italian? Yes, director. Жетекчиси Италиядан келет, кызматкерлери казакстандыктар болот. Ал Италия элчилигинин алдындагы Италия маданий кеңсе болот. Италия маданиятын ошентип алдыга жылдыруудабыз. Биринчи кезекте Казакстанда, ошондой эле бүтүндөй аймакта. Promote Italian culture in Kazakhstan first of all, but also in the entire region. Let us try a little Эми bit. биздин чизкейктен даамсыз арсыз, албетте. I will. Yes, yes. You will? Okay. We will put it I will aside. help. Мен сизге жардам берем. Okay. So, what? Кандай экен? Даамдуу. Абдан майлуу даам. Ооба, нукура майлуу. But very natural. Yes. We have also the origins of our national dessert. Ал биздин улуттук десерттин негизинде жасалган. In there. Менин шилекейим алып кетти. Yes. It worth to try. Аны жеп көрүш керек. Мага бир аз калтырып коюңузчу, суранам. He wants to taste it as well. Delicious. Абдан даамдуу. Good. That is very good final note to our program today. Программабызды мына ушундай жагымдуу нукта аяктасак болот деп ойлойм. Бүгүн биз абдан көп даамдуу тамактардан ооздейдик. Италияныкын, казактардыкынан дагы бир аз. Эми сиз кетер алдында анча чоң эмес белек тартуу кылсак дегенбиз. To give you a little present from our program, so for you to take it with you, and yes, to share maybe with your family members. Thanks a Yes. lot. This is special gift Wow. from the. Биздин шоунун аталышы бар Talk and Cook деген. Абдан кооз. Very nice. Special. Very nice. Yeah. Brand. Look, nice. And inside we have some traditional Kazakh. Бул жент деп аталган казактын Is it салттуу, called таттуу gent, десерти. right?
If it's a traditional sweet. Аны көптөгөн кылымдардан бери жасап келебиз. Жентти чай менен же кофе менен даамдаңыз. Абдан даамдуу, назик жана калориясы дагы абдан аз болот. Very well. It's tasty. It's very light, right? And I think it's very diet friendly. Addictive. Мен даамдап турганан сезимдеримди айтам. Белек үчүн чоң рахмат дейм. Аны менин балдарыма абдан жагат деп ойлоймун. Программаларыңызга чакырганыңыздар үчүн дагы ыраазычылык билдирем. Beautiful. Yes, we hope your kids will be happy with this present. Албетте, балдардын баары таттууну жакшы көрүшөт эмеспи? Силерге жагат деген ойдомун. Beautiful. Thanks. Yes, have a nice Күнүңүз көңүлдүү the улансын. rest of the day and Enjoy your time. yes. Ооба, Казакстанга ийгилик каалайм. Чоң рахмат.